Rегионда Абалким автордық программасы саламатсызбы. Кыргызстандагы коронавирус илдетине байланыштуу кырдаалда президенттин бир катар оперативдүү, маанилүү чечимдерди кабыл алып жатканын көрүп турасыз. Эң эле негизги маселе илдеттин жайылып кетпешине байланыштуу болуп турса, андан кем калбаган маанилүү маселенин бири бир айдан ашык убакыттан бери үйүндө, жумушсуз, демек акчасыз, азык-түлүксүз калган калктын катмарына колдоо көрсөтүүдө жатканын ажоонун өзү бир канча ирет белгилегени маалым. Бирок бул саясаттын ишке ашырылышына өкмөттүн көпчүлүк мүчөлөрү, анан айрым жергиликтүү бийликтердин аракеттери түздөн-түз тетири кетип жаткандай көрүнөт. Бул деген сөз өлкө жетекчилигинин эл алдындагы абийирине түздөн-түз терс таасирин тийгизет дегенди түшүндүрөт эмеспи? Анткени биздин эл бийликтин кайсыл бутагы туура эмес иш кылса дагы, албетте биринчи кезекте президенттен көрөт дагы президентке нааразы болушат. Демек жергиликтүү бийлик болобу, өкмөт болобу туура эмес кадам жасоо менен балким өзү билип туруп, атайлап, балким билбестиги менен президентке карата орустар айтмакчы саботаж кылып коюшу талашсыз маселе. Мисалы, Жалал-Абад шаарынын мэриясынын аракеттерине карап көрсөңүз, социалдык тармактарда күн сайын, балким саат сайын 300 үй бүлөгө, 400 үй бүлөгө, ал эмес бир күндө 3000 үй бүлөгө азык-түлүк жеткирилди деген маалыматтар чыгып турат. Мисалы, 3000 үй бүлөгө бир күндө жардам көрсөтүлдү деген сөз, ар бир үй бүлөдө орточо эсеп менен 5тен адам болгондо дагы 15000 адамга жардам берилди дегенди түшүндүрөт эмеспи? Демек, күн сайын чыгып жаткан цифраларды кошуп көрсөңүз, Жалал-Абад шаарында жок дегенде бир жолу жардам албаган эч ким калбашы керек болчу. Анткени шаарда болгону 115 миңдей гана калк бар. Алардын дагы канчасы ички же тышкы миграцияда жүрөт эмеспи? Бирок негедир мындай болбой жаткандай, жардамга муктаж болуп, ачкачылыкта олтургандар, жок дегенде бир жолу мамлекеттен болгон жардамды албагандар четтен чыгат. Televizordan aytyaptım, ikkinchi marta tarqatyapmiz deyapti. Bizga bir marta ham kelgan yo'q hali. Пусть нам дадут помощь. Как нам жить? Чем мы? С голоду будем дома убирать все. Больше никак. Ничего не помогли. Развозили кому мешок целый, кому 10 килограмм. Поэтому я не знаю, как дальше жить. Как. Я обращаюсь к вам за помощью. Если возможно, в ваших силах это, помогите, пожалуйста, нам. Televizorda ko'ryapmiz, lekin yordam berishini ko'rmayapmiz. Shu ko'chaga chiqsak, ushab ketadi ekan, karantin deydi ekan. Anan bizge dağı opsalam dağı falan tükün, anan bunu şaylabaysan, bunu şaylagandar uwagında şaylagala deyip dağı ушундай сөздөр болуп атат. Социалдык тармактарды карасаңыз, шаарда эле эмес, айыл өкмөттөрүндө да келген жардамдар ушул чиновниктердин тааныштарына, санаалаштарына, туугандарына же кезинде шайлоолордо көп колдоп берген, же келечекте шайлоолордо көп добуш бере турган аймактарга бөлүнүп жатканын жазгандар аз эмес. Ал эми жөнөкөй, саясат менен ичи жок, күнүмдүк тиричилиги үчүн иштеп күн көрүп, бүгүн эми чынында жокчулуктун чордонунда калган мекендештерибизчи. Алар эми эмне кылыш керек? Жумушу жок болсо, жегенге эч нерсеси калбаса, көчөгө чыгып нан табайын десе, карантин деп, тартип сакчылары чара көрүп камап, араң турган жанга дагы айып пулун салып жатса, алдыда болсо дагы толук 2 жума ушундай жашоо кечирүүгө мажбур болса. Endi hazır işim olmazsa, bana karantin olsa, 3000 kağıdan topup veremem. Melisalar düşünmeydi ki onu. Şu bolam işe ketiyetken de uşağı yaptı. Bir yolu keçiriyorlar dedim. Ulaşmadı. 3000 kağıdan topasan, töyleysen dedi. Kitap olan var. Üyüm yok. Enemki de oturamam. Дагы бир нерсе пиар же отчеттуулук жөнүндө. Демек, Жалал-Абад шаарындагы мындай көрүнүштөрдү карап туруп, абалким шаар мэри учурдан пайдаланып, өзүн болушунча пиар кылып алууга аракет кылып жатабы деген ой келет. Жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн каражаттарды же мамлекеттик резервден келген жардамдарды өзүнүн чөнтөгүнөн берип жаткандай көрүнүүгө аракет кылуунун канчалык сыры бар болду экен. Мында ойлорго барууга шаардын тургундары берип жаткан маалымат түртүүдө. Тагыраак айтканда, мындан 5-6 күн мурда эле
Жалал Абад шаарынын борборуна жакын жайгашкан аймакта дезинфекциялоо иштери активдүү жүрүп жаткандай көрсөтүү үчүн келген кызматкерлер эч кандай дезинфекция иштерин кылбай эле бир үйдүн дарбазасына келип, колундагы жабдыктары менен дезинфекция кылып жаткандай туруп сүрөткө түшүп, бүтүн бир аймакка эч нерсе чачпай эле кетип калышканын жергиликтүү тургун айтып отурат. Bular izdivаться что ли berge kelip süretkö түшүп, мынтип темирде эчтекен чачпай эле дарбазага коюп туруп өзлөрү сүрөткө түшүптүр. Кимдигини биле албай калдым. Бир эшикке көчөгө чачпа дем, эчтеке кылбай сүрөткө түшүп коюп кетишиптир. Жакшы иш кылбаптыр. Бул нерселердин баары албетте элдин назарында, элдин көз алдында болуп жаткандыктан кимдир бирөөнү алдоого учурда такыр мүмкүнчүлүк жок. Өзү негизи коронавирус илдетинин келиши Кыргызстандагы бир катар чоң кызматтагылардын, анын ичинде жергиликтүү бийлик башындагылардын да чыныгы жүзүн көрүүгө өбөлгө түздү сыягы. Өкмөт башчысы, анын орун басарлары баш болуп, канчалаган жалгандарды айтышты. Анын бир тобуна президент дароо чараларды көргөнүн да билесиз. Акыркы эле маселе, чет өлкөлөрдөн, анын ичинде Россиянын аймактарынан келе албай жаткан кыргызстандыктар тууралуу болду. Буга чейин өкмөт ал кыргызстандыктарды алып келүү үчүн Россия тарап макул болбой жатканын айткан болчу. Бирок кыргыз мигранттары Россия бийлигине кайрылганда маселе Россия тарапта эмес, кыргыз өкмөтүндө турганын ачык айтышканын көрдүк. Демек, ушунча убакыттан бери кыргыз өкмөтү бүт кыргыз элин жана парламентти, демек, өлкө президентин да алдап келишкен турбайбы? То, что вы сейчас нам доводите информацию, что по решению Росавиации вылет был приостановлен, это не соответствует действительности информации. Вылет не предоставила Киргизская республика. Поэтому мы со своей стороны делали все возможное, чтобы облегчить вашу суть, время нахождения здесь и так далее. Да? Бул сыяктуу маалыматтар албетте жогоруда сөз болгон бийлик ээлерине, алардын жакын туугандарына, кесиптештеринин дагы көпчүлүгүнө жага бербейт. Алар жакшы үйрөнгөндөй мунун баарын жокко чыгарып, каралоо катары көрсөтүүгө аракет кылышары турган сөз. Өзү негизи бийликтегилердин көпчүлүгүнө мактап, жактап, периштеге теңеп турган адам гана жагат эмеспи? Жок дегенде бүгүн бүт дүйнө, анын ичинде бүтүн бир кыргыз эли катаал кырдаалда турган чакта жеке кызыкчылыктарды четке коюп, жок дегенде бир ай, такыр болбосо 10 күн абийир үчүн, журт үчүн, ыйман үчүн иштеп берүүңүздөрдү гана суранат элек. Кыргыз эли көп жолу сурана бербешин, сабыр кылып олтуруп, чегине жеткенде мүнөзү тайманбас эл экенин унутпаңыздар. Өзүңөрдүн түшүнүксүз аракеттериңер менен кыргыз ажоосун, кыргыз бийлигин бүт элге жаман көрсөтпөңүздөр. Дегенден башка бизде ыйгарым укук жок, демек айла да жок. Саламатта калыңыз.